Акция. Эми бизде мурдагыдан да арзан. Атайын билет баасын болуп көрбөгөндөй эң арзан жана ыңгайлуу кылып койду. 10 мартка билет баасы $1200 жана эң сооптуу айлардын бири. Алайда ким умра кылса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен ажылык кылганын сообу берилген Рамазан айында умра сапарына экинчи ирет жолго чыгабыз. Мындан сырткары сизге ихрам кийими, умра боюнча китептер, сумка, жилет, аялдарга жоолук, замзам суусу бекерге берилет жана эми документке деп жүгүрбөйсүз. Баарын өзүбүз бүтүрүп, буйруса сиз көрбөгөн тарыхый жерлердин баарын зыярат кылып келебиз. Сиздер жетектеген илимдүү Дамла Санжар Тыныбек уулу. Байланыш үчүн номер 0773 691 877. Бир барсанда көңүлүңүздү көксөгөнүн биз менен чогуу арзан жана ыңгайлуу баада билет алып, тилегиңизди орундатып келиңиз. Мындай ыңгайлуу шарттар бизде гана бар. Андыктан жазылууга шашылыңыз. Мынакей бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мечити. Мынакей. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жаткан жери, то есть кабыры. О, жашыл купала турупку, жашыл купала. Мына ошол. Мына биз азыр посттон өттүк. Насул жол менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын көздөй кетип атабыз, жаткан жерин көздөй. Эшиктен кирип атабыз. Эшик саламга кылып, түз басканда могу наркы чыгышка чейин сол тарапта пайгамбарыбыздын куттуу денеси коюлган, Айша радиаллаху анха бөлмөксү. Ал жерге пайгамбарыбыз жана Абу Бакр жана Умар коюлган. Жерге салам алейкум сүннөт. Биз пайгамбарыбызды кабырын зыярат кылган сыяктуу сол бир болобуз. Кимде кимден күнөдөн көз жумгандан кийин зыярат кылса, биринде зыярат кылганга барабар деген. Аллах насип кылган. Ол жерден бирден замзамды белек аласыз. Алла разы болсун. Эмнеге? Илимкенде бир замзам. Машалла. Ким ушул демени просмотрду 4000ден өткөрсө, мен өзүм лично өзүм эме алып барам. Жакшы комментарийдин 5-өөнө замзам отправка кылып берем. Машалла. Evet. Biz hazır nol Rauza deb atalат. Жакшы комментарийге лайк басып, жакшы комментарий калтыргандарга иншалла ажы башчыбыздан замзам алып барат экен иншалла. Дуа болсун, же бир кайсы бир же болсун бир бирөөлөргө керек болгон бир маалымат жазсын иншалла. Жактан тандап. Нол сол тарапта турасаңыз бир жериңизди коюп коесуз. Мен кармай алып айтам. Рауза деп аталат нол сол тарап. Не Раузабы? Рауза ошо. Бұл жерге екі зекет намаз жараған күн кешкі малда кіресіз, бұл жаққа сапар. Пайғамбарымыздың илгерки убагында мечит ушул болгон. Мына киргенде биринчи здание эмес. Мына биринчи мына дарбаза эмес, экинчи дарбазадан пайгамбарыбыздын. Бул биринчи дарбаза кайсы дарбаза ошондо? Биринчи дарбазасы бул жөн. Ага чейинки бир үй болгон да. Салам бергенде бул бирден эмес, экиден салам берип баштайбыз. Көбүнчө адашыплар бирден салам беришет да, жок келгендердин эмеси, умра келген адашуусу ошодон болду. Бул жөн эме бул дарбаза коюлган, бул жерде эшик. Бул жөн эле эшик экен да. Мына экинчи эшиктен баштап пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры, Мына чоң тегерек бул пайгамбарыбыздын кабырынын тушу. Бул Айша радиаллаху анханын бөлмөсү болуп калган. Ассалату ассаламу алейка я Расулуллах. Ассалату ассаламу алейка я Расулуллах. Жол болсо ассаламу алейка я Расулуллах десеңиздер дагы боло берет. Андан кийин мына биринчиси Абу Бакр Сыдык. Ассаламу алейкум. Үстүндө жазылып турат Абу Бакр депчи. Андан бир кадам өткөндөн кийин ассаламу алейкум я Умар. Ассаламу алейкум я Абу Бакр. Ассаламу алейкум я Умар. Бул эшиктер жөн эле эшиктер да мына. Сонун калган. Илгери пайгамбарлардын көп үйлөр болгон, көп семьясын. Şuradan birisi de bilsin. Негизгisi Айша радиаллаху бөлмөсү. Абу Бакр Сыдык ушул жерде коюуну самаган, Айша радиаллаху анха уруксат берип койдурган. Ал эми Умар дагы көз жумуштан алдын суранган Айша радиаллаху анхадан. Ушул пайгамбарыбыздын жанына коюлуштучу. Анан макул болгон, кеп койгон да. Бул Раузанын дамла башка килемнин түсү башка килемде эмеспи? Мурун башка килемде болчу. Азыр бир кыл кылып койгон да. Азыр канча сапка чейин Рауза деп эсептелинет ошондо? Азыр биз видеодо да көрсөндүрөт, ол сол тарапта мен айттым го, шектер отурат деп. Чекесине решетка мындай тосуп койгон да. Где-то
18-ге 10 бекен ошондой метр. Илгери сахабалар салган мечит ошол да. Ошол жер Раузабы? Жок, ол Раузага чейинки мечит болчу. Мечиттин орду. Анан немени берки пайгамбардын үйүн Рауза деп аталат. Үстү жашыл неме менен болуп турат да. Буга пайгамбар айткан хадис бар да. Менин мечитим менен үйүм ортосунда 5 бакчалары бар. Ким ошол жерде намаз окуса деген хадисти айткан да. Ошондо бир эле катар болуп калабы Рауза? Жок. Кайтканда аркасы 6 сап, эки жан башына кеткенде канча адам болот экен? 30 адамга чейин отура турган сапта. Аркасы 6 сап. Асты мындай тизилип турганда 30 адам тизилип тургандай болот. Ошонун бардыгы Рауза деп эсептелинеби? Ошонун бардыгы ошо пайгамбардын мечити деп аталат. Раузанын территориясына кирет. Ошол жердин дагы абзелдиги барбы? Ошол жерде 2 рекет намаз окуу накта 10 миң эсе сооп да. Анан эми ошол хадиске карай иштихат көрүп азыр чоңойгон да. 40 гектар мечит болуп калган. Башка жеринде окуса деле ошол соопко иншалла жетишебиз деп айткан алымдар бар. Бирок точно соо ошонун ичиндеги да. Бирок Раузанын ичинде дагы мына сапта окуган жакшы, мына сапта окуган жакшы жок. Айырмасы жок, Илгери пайгамбардын убагында аркаңкы сапта аялдар окуган, алдыңкы сапта эркектер окуган. Анан ал жерде 6 сапка чейин Рауза деп эсептелинет. 6 сапка чейин Рауза эсептелинет. Түшүндүңөр туугандар, келип калсаңыздар, Раузага кирсеңиздер, 6 сапка чейин Рауза деп эсептелине берет экен. Узундугу где-то 30 адам, 30 адам батат. 30-25 адам бата турган жер, тизилип турганда, ошол жер, анан аркасы 6 сапка чейинки жер, ошо Рауза деп эсептелине берет экен, ошонун бардыгы. Келип калсаңыздар, адашпастан окуңуздар иншалла. Мынакей кыскача маалымат азыр ушундай Медина боюнча. Бир маалымат кошпоймунбу? Илгери ошол азыр сиздер көргөн Рауза бар го. Метр квадраты 15ке 10 бекен, 15ке 12 ошондой жер. Ушул жерде мечит курулган, жума намазы окулган. Элдер мына Мадина Навай мечити 40 гектар болсо ушул жерде эле элдер жашаган. Башка эл жашаган эмес. Ушул жерде жума окуу фарыз болгон, кыска бир элдин саны бир 8 миң 9 миң болгон жергечи. Ушудан анан азыр көбөйгөн. Азыр ошол пайгамбардын убагында жашаган элдердин орду мечит болуп кетти. Мечиттин территориясына өтүп кетти. Ал Бакый деген көрсөтөн турат го. Бул же адамдар жашаган территориядан сырткары жерге коюлган да мазар катарычы. Азыр мечиттин да жан башы болуп калат. Мурун айылдын чети болгон. Айылдын чети болгон да. Ошондон ушул Бакый жакка өтүп, ондай сыртыракка коюшкан. Ал маалда дамла бизге окшоп заңыратып 10 гектарга жерге үй салып калган эмес экен да дамла. Ондой адамдар аз болгон да. Кичинекей бир сотик эле жер салып туруп эле жашай берген. Демек бердимдогу четтеги гостиницалар ушу бүт баарындагы заңгырап көтөрүлүп кеткени пайгамбар алейхисаламдын ушул жанагы Раузасына себебинен эле себебинен пайгамбардын мечитинин себебинен көбөйдү. Азыр эслеттиңиздер 40 гектар жерде илгери жашаса 10 кыл мурда. Азыр 40 гектар жерде мечит, ошо 40 гектардын астында 6 этаж мына жер турат го. 6 этаж шукран, жазакаллаху хайран. 6 этаж бир тууганыбыз Замзам хадия кылып атат да. Биздин Илкени каналы Абдусаматтын чөнтөгүнө Замзам салып кетти моунду. Мынакей чөнтөк салып кетти. Кыргызстандын бир тууганыбыз аяка. Что комментарий жазгандар мону бирөө элек кыла бересиздер. Таза Замзамдан буйруса. 6 этаж сөзгө калтылды го. Азыр 40 гектар жерде элдер жашаса, азыр 40 гектар жердин орду мечит, 40 гектар жердин орду мына астычы 6 этаж стоянка. Машалла. Түгү окуйм десе бар, могул жер ушундай. Мунун түгү этаж экен, 6 этаж ындыйга чыккан. 6 этаж. Машиналарын токтотот. Машалла. Эстакада менен көтөрүлөт, лифт менен көтөрүлүп чыгып намаз окушат. Ар бир этажында даараткана бар. Машалла. Намаз окуйт, кирет. Тагыраак айтканда ушунчалык жеңилдеткен. Набай мечитте намаз окуйм дегендер пробкасы жок эле, машина менен катуу келет, токтотот, чыгып намаз окуйт, кайра түшөт, кете берет. Пробка жок. Машалла. Ичинде намаз окса болобу ушунун неме этаж? Жок, жалаң машина кое турган стоянкада. Өйдөгө чыгып, могул жакта место кеңири мындагы. Мен бир экөөсү окуп алсам эмне болот? Окуп алса эчтеке болбойт. Эчтеке болбойт. Себеби мечиттин территориясы кабаныкы да бунуку деле 7 кабат асманга чейин, 7 кабат жерге чейин территориясына кире берет. Мечиттин территориясы эсептелинет тең. Биз Меккеде турганда айтпай калыппыз. Каба барбы? Кабанын үстүчү. Байтул Маамурга түп түз кеткенде 7-чи асмандын башында Байтул Маамур деп коет. Ошонун тушучу. Анда периштелер айланат. Жерде адамдар айланат да. Биз Кабада айлангандай эле периштелер жогоруда айланат тең. Ошого кээ бирки туугандар 2-чи этажда айлансаң Кабадан бийигирээк айланып калат экенсиң, өтпөй калат деген сөз суу кечпейт. Бул 10-чи этажга чыгып айлансаң деле
Кабаны айланган болуп эсептелинет. Главное ошо Кабанын үстүнөн өтүп кетпесең эле айлансаң десек болот да. Ошондуктан асты дагы үстү дагы Кабанын территориясы болуп калат да. Жерге дагы өйдөгө дагычы. Алла разы болсун. Ошондо Макка менен Мадинанын айырмасын билбегендерге айтып койсоңуз, айырмасы кандай? Макка менен Мадинаны айырмалап коелу туугандар. Макка бул Каба жайлашкан орун. Бул те Адам ата жаралгандан бери Кабанын орду белгилүү. Анан Ибрахим алейхиссалам Кабаны курган, ошодон бери ажылык умра аткарылган. Ал эми Мадина пайгамбарыбыз Маккадан Мадинага көчүп келип, динди ушул жерден өнүктүргөндөн кийин ушул харам болуп эсептелинди, ыйык болуп эсептелинди. Неге көчүп келген? Динди таркатыш үчүн. Кысым болгон баякта. Макка эли саясий себептен, экономика себептен биздин базарыбыз жүрүшпөй калат деп жалгыз Кудайды кабыл алган эмес. Жалгыз Аллахтын өкүмүнө кайтабыз, жалгыз Аллахка сыйынгыла десе, анда жалгыз Аллах болсо бардык жерде сыйыныр адамдар деп кысымдарды көрсөтүшкөн да. Айла жок хижрат кылган. Айла жок 13 жыл эмгек кылган ошол өзүнүн элинде. Кабыл албагандыктан Мадина эли болсо биз динди кабыл алабыз, динди жардам беребиз деп ансар болобуз деген. Коргой издеген. Коргой издегенден бул жакка келген 13 жылдын. 10 жыл ичинде ушул жерде дин таркаткан да. 10 жылда дүйнөгө таркаткан пайгамбар. Демек ушу пайгамбар алейхисаламды ансарлар келип кепилдигин алып коргогон сыяктуу эле. Ким мисалы кайсыл эл жерде пайгамбарды ээрчисе, неме кылса ушундай барака болот экен да. Ким азыркы күндө деле ансарлар сыяктуу, мисалы Медина эли пайгамбарыбызды коргогон сыяктуу динди көтөрүп чыгам деп өз мойнуна алган болсо, бул адамдарда сөзсүз береке болот. Аллах Таала Куранда радиаллаху анху раду анх деген Аллах алардан разы болду деп сахабалар айткан да. Алар дагы Аллахтан разы болгон, канчалык кыйынчылык болсо да. Ким Аллахтын разылыгына жетем десе, ушул Мадина элинин жашоочуларындай болсун. Булар бүткүл өмүрүн, жашоосун, убактысын, күчүн исламга жумшашкан, жардам берүүгө. Анан ийгиликке жеткен. Азыр караңыздар, булардын элине биз келип сүйүнүч менен келебиз. Ар бир умрага келген, ажылыкка келген адам Меккеден 450 километр, 500 километр алыстыкка келип, ушул жерде жашап кетебиз. Пайгамбарыбыздын куттуу мечитинде намаз окуп, 10 миң эсе көп болгон соопты алабыз, пайгамбарыбыздын кабрын зыярат кылабыз. Бирок сыйынбайбыз дегендейчи. Сыйынбайбыз. Көп ушул жерден ката кылат, келип пайгамбарыбыздан бир нерселерди сурап берет, даттанып берет. Расулулла бизде ушундай болду деп. Бул туура эмес, ширк болуп калат. Эч кандай даттануу башка пайгамбарыбызга болбойт. Аллахка болот. Ал эми пайгамбарыбыз өзүнүн милдетин аткарып бүткөн, динди жеткирген, Аллах Тааланын аятын толук жеткирген. Буга салам гана айтып өтөбүз. Салам. Азыр биз салам айтып өттүк, иншалла. Мына чын жүрөктөн бактылуу адамдар дагы ар кайсы өлкөлөрдөн келген пайгамбарыбызга салам айтып чыгыштыр. Насип кылган болбосо, Аллах Таала биз пайгамбарыбыз тирүү кезинде салам айткандай болдук, насип кылсачы. Немеден Абдул Кайс ал-Ашач деген сахаба тууралуу эске келип кетти азырчы. Муну айтпасак болбойт. Абдул Кайс ал-Ашач деген өзүнүн коомунан пайгамбарыбызга атайын тирүү кезинде келген зыяраткачы. Биз ошол сахабалар келип тирүү кезинде келип пайгамбарыбызга жолугуп, маселелерди сурап, динди үйрөнүп кеткен сыяктуу келип салам берип өттүк да. Динин бизге жеткен боюнча окудук. Ал эми өзүн иншалла келип зыярат кылып кеткен болду. Абдул Кайс Ашач мындай нерсе кылган. Баарыбызга сабак алсак болот. Шейх Абдусамат сыяктуу мындай энергичный жаш сахаба болгон. Шериктери жетиштүү адам. Сен жашсың, туруп биз бар пайгамбарга жолуп келели деп сапардан келип эле билесиздер ал убакта төбө менен келишкен. Жөө баскандан чаң болуп, терлеп деген абалда келишкен да. Ал эми Абдул Кайс Ашач жаштык кызматы менен төбөлөрдү чөктүрүп, жүктөрдү түшүрүп күтүп турган. Биз эң акыры барабыз деп. Бирок ал убакта ал жүктөрдү түшүрүп, жүктүн арасынан таза кийимдерин алып, өзү бир сыра душка түшүп, жуунуп, гусул алып, чырайлуу кийинип туруп турган. Шериктер келгенде пайгамбарды келип зыярат кылган. Келгенде куду ал Мадинада жашоочу адамдар сыяктуу үйүнөн чыгып эле келген сыяктуу кылган да. Келип пайгамбардын алдына отуруп адептүү болуп, "Я Расулулла, биз ушул Ашач урусунан келдик. Бизден алдын жети түрдүү агаларыбыз келди" десе, пайгамбар да айткан да. "Сен Мадина элинде жашаган сыяктуу үйүңө чыгып келгенде эле келдиң, токтоо үнүнө. Сенде эки сыпат бар, ал сыпатты Аллах жана Аллахтын элчиси жакшы көрөт" деген. Эми карап көрүңүздөр, сизде да ошол сыпат бар бекен. Биринчи жолу пайгамбарыбыз көрүп, пайгамбар аны мактап атат. Кээде ушундай бирөөдө жакшы туруктуу сыпат болсо, бетин айтып коюу дагы сүннөт да, мактапчы. Ал сыпат айткан, сенде токтоолук жана бир ишти кылдаттык кылганың депчи. Майынчыгара кылган. Майынчыгара кылган. Шашпайт болчу, бирок шашпайт деген жоопкерчилик болуп таштап коюп эмес. Бир ишти мындай өттө өзүнөн кетпей шашпай, очерет талашпай, мисалы, олукпай баягы жетөө биринчи кетти эле туруп беймаралчы, кийин кезек турат. Анан майын чыгарып, пайгамбарыбыз жолукканда дагы атайын жуунуп, тазаланып, чырайлуу кийимдерди кийип, токтоо сүйлөгөндөн пайгамбар жактырган. Сендеги эки сыпат бар, Аллах жана Аллахтын элчиси жакшы көрөт. Ал
токтоолук кылдаттык тагыраак айтканда жана кылдаттык. Токтоолук деген сабырдуулук жана кылдаттык бир иштен майын чыгарып кылган. Ошон үчүн Ким ошол сыпатта бар болсо, демек Аллах жана Аллахтын элчиси. ошон үчүн мына бул жака келгенде уруп согуп эле самолеттен түшкөн бойдон эле келе бербестен кичине жуун таранып алып, эки ягын карап алып, жакшынака кийинден кийип алып келиш керек экен да мына. Мындачылар, сиздерге айтайлы, канча группа келсе, самолет токтогондо эле туруп местасынан туруп, отуруп туруңуздар, шашпайчы. Анан Кабага, мисалы, гостиницага жайлашканда дагы Меккеде туруп туруңуздар, бир сыра жуунуп, тазаланып, жуунуп алып, курсактар тойгозуп алып, анан шашпай түшүп барып зыярат кылыңыздар. Ал нерсе сүннөт болот. Ал нерсе любой мешитке эле тиешелүү ал нерсе. Любой мешитке. Любой мешитке Адам ошентип. кандай иш болбосун да, токтоолук жана кылдаттык бул макталган сыпат. Бул Аллах тарабынан макталган сыпат да. Ким ошого жетишсе, демек ол дүйнө жүзүнүн ийгилигинин баарына жетише алды. Азыр бизде мындай өлчөө бар го. Ким жакшы иштеп, экономикасы көтөрүлүп кетсе, бул ийгиликке жетип кетти. Ал ийгиликке жеткен жок. Адам ички дүйнөсүн байыта алган болсо, ушул ийгиликке жеттир. Токтоо боло алган, анан бир ишти кылдаттык кыла алса, демек ал утат. Жашоо турмушта деле, үй бүлөлүк маселеде деле токтоолук көп нерсени жакшы жагына чечет. Алла разы болсун да мына. Кем болбоңуздар. Санжарбек Тыныбекұлы болду. Биз менен умрага келиңиздер деген. Биз менен умрага келиңиздер. Биз иншалла кызматтабыз. 10 айтабыз иншалла. 10-мартта да келебиз да мына. Биздин келерки рейсибиз 10 мартта. Андан кийинкиси Рамазанда болот. Рамазанда 10 апрелде. Рамазан фазилети кандай? Рамазандын артыкчылыгы пайгамбар айткан. Кимде-ким Рамазанда умра кылса, мени менен ажылык кылганга барабар деген. Ким пайгамбарыбыз менен ажылык кылгандай соокко жете билсе, Рамазанга ниет кылыңыздар. Бул ошондо кылынган, Рамазанда кылынган умра бул умралардын атасы экен да. Умралардын атасы. Ошондон Рамазанга аябай эл көп болот. Азыртан эле орун ээлеп, эми биз дагы айтат окшойт элдерге окшойт. Орундар чектеле дейт окшойт Рамазанга. Жазылгандар көп. Чында баягы сооптун фазилетин билгендерчи. Ооба. Алла разы болсун да мына. Кыскача болсо дагы маалыматтар менен бөлүштүк иншалла. Дагы маалыматтар менен эме кылынганда Меккенин кызыктары боюнча дагы кенен айтып өтүп кетебиз иншалла. Алла разы болсун, биз менен болуңуздар, лайкты басыңыздар. Анан айтып кетти адамдар силерге. Кимдин лайкына, комментарий жакшы болуп, лайкы көп боло турган болсо, дамладан замзам бар экен. Иншалла. Көргөнүңүздөн кийин 5 комментарийге буйруса замзам бар буйруса. Лайкты баскыла, комментарий калтыргыла, иншалла замзамдан алып кеткиле иншалла. Бисмилlah.